Ат Башы районунун тургуну берүүбүзгө кайрылып, эки кичинекей наристинин аянычтуу окуясы менен бөлүштү. Анын айтымына таянсак, кыштын ызгаардуу күнүндө караңгы түндө ээн таладагы бактын түбүнөн табылган балдар үйдөн качып чыгышкан. Бул нерсеге ата-энесинин ур токмогу себеп болгон. Көрүүчүбүздүн айтымында балдардын ата-энеси ажырашып, алар Седеп аттуу ата-энесинин колунда калышкан. Ага айыл өкмөттөн, социалдык мекемелерден жардам көрсөтүлгөнү менен балдар каралбай, ата-энеси ичкилик менен алектенип кеткен. Мээрим көрбөй күн сайын өлтүрүп салам деп айткан ата-энесинин зордугуна чыдабаган балдар акыры үйдөн качып чыгышкан. Аларды таап алган милиция кызматкерлери убактылуу балдар үйүнө алып барышкан. Видеодон өздөрүнүн окуя тууралуу айтып жатканын дагы угууга болот. Бирок балдар үйүнө аларды толугу менен алуу үчүн ата-энесинин макулдугу керек. Айыл жашоочуларын бул маселе ойлондуруп, жалпы журт менен бөлүшүүнү чечишкен. Мамаң айт бизди. Эмне болуп? Бияка эмне болуп келгениңди? Iya. Anandin tamlı çukuda şakayken maşinasını alkayken kukayken gelip öldürüp degende kaçıp ketkendir. Asılerde kim tav aldı? Biz yavayken şakayken Mama'nın adı kim? Caskun. Katı aydı. Caskun. Söylesen taynen kim aytıp koy? Taynen kim öyle aytıp koy? Sedep. Sizler bir yakam niye geldiniz? Sevgili Umar kaçan istep gelgen. Niye kaçtın? Umar tanrının aslına deyip bu yere gala 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 gala.